Кыргыз эли дайыма өз уулдарын эрдикке жана мекенине берилүүгө үндөп, арстандай тайманбас, кылычтын мизиндей курч болууга тарбиялап келген. Алардын көбү улуу ата мекендик согушта өз эрдиктерин көрсөтө алышты. Үмөш Исаков да 1944-жылы согушка чакырылып, Берлинди басып алуудагы чабуулда окко учурап, оор жаракат алып, сол колунан, өпкөсүнөн жана 4 кабыргасынан айрылган. Алган оор жаракатынан улам экинчи топтогу майып. Үмөш ата ошол кандуу согуштагы күндөрүн төмөндөгүчө эскерип берди. Koluma ölçülme teyip, çürüp geçene oldu. Esmam yatıp kaldım. Ondan keyin canımı santarkar ola. Üstüne böyle gelip gelip durursun. Ay Ömer, hep geçeceksin. İşin onda kalın. Aman kaldım. Tur, deyip tutkuda turuştu. Turdum, köküten koçuş gitti. Biraz olsun çok gitti. Biraz olsun çok mumunu kaldım. Ama çıkıp kaldım. Köyse sonunda öfkeden tigen yok. Mahpuslu yere. Ve atkan bu kaydanı. Elbette çıkıp çıkıp. Үмөш Исаков ошол кан күйгөн каардуу жылдары 20 жашка толуп толбой турган курагында ажалдан калып өз мекенине жеңиш менен аман эсен кайтып келген. Ал быйыл 95 жашка толду. Согуштан кайтып келген соң пенсия жашына чейин колхоз совхоздордо эмгектенген. Үмөш ата 10 баланы тарбиялап өстүрүп, бүгүнкү күндө 36 небере, 48 чөбөрөнүн чоң атасы. Согуш жөнүндө көп кызыктуу окуялар деп биз сурайбыз. Бизге кызыктуу окуялар айтып берген жок. Soğuş kızık emez, soğuş ölüm, ört, kişi ölmöy, atmay, ağa kızıkpagıla. Dep, atamdan öttö basa belgilep көрсөткөнү, soğuştu жеңдик дейт. Улуу Советтери жеңди, Советтери жеңди партиянын күчү менен, анан Сталиндин күчү менен. За Сталин, за Россию деп soğuştu элек дейт. Быйыл улуу жеңишке туура 75 жыл. 1941-жылдын 22-июнунда түнкү саат 3-4 чамасында Германия СССРге кол салып чабуулун жасаган. Улуу ата мекендик согуш башталып, согуш майданында көптөгөн жоготуулар болуп, миллиондогон жоокерлер окко учкан. Ага карабастан Советтик армия 1945-жылы Берлинде туу көтөрүп, душмандарды багындырышкан. Дагы бир улуу ата мекендик согуштун ардагери Роман Сычев быйыл 99 жашта. Ал өзүн карыдым деп эсептебей, бүгүнкү күнгө чейин спорттук көнүгүүлөрдү күн сайын жасап турат. Андан сырткары Роман Сычевдун күнүмдүк убактысы өз алдынча көчөдө сейилдеп, китеп журналдарды окуу менен өткөрөт. Согуштун ардагери учурда мамлекет тарабынан белекке берилген турак үйдө жашайт. И нас было 7 человек с отцом, с матерью. Биз үйдө ата-энем бир туугандарыбыз менен 7 жашачубуз. Мен колхоздо комбайн айдап иштеп жүргөм. 1941-жылы армияга чакыруу келди. Мен аскерге жаңы барганымда эле согуш башталып, бизди 3 ай окутуп анан согушка жөнөттү. Мурманск шаарын коргоого чек арада кызмат өтөдүк. Согуш күч алып душмандардын алдын тосуу үчүн кадамыбызды алдыны көздөй жылдырып жаттык. Кокустан биз тарапка ыргытылган бомбанын калдыктары тийип, колуман жаракат алдым. Мени госпиталга дарыланууга жеткиришти. Дарылануум аяктап согуш майданына кайра жөнөдүм. Ал жактан мени менен чогуу баргандардын көбүн таппай калдым. Көрсө окко учуп каза болушкан экен. Мындай согуш эч качан болбосун. Өлкөбүздө, деги эле дүйнөдө тынчтык болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине ай сайын мамлекет тарабынан 7000 сомдон төлөнүп берилет. Андан сырткары ардагерлерге президенттин өмүр бою ай сайын берилүүчү 10.000 сом өлчөмүндө стипендия, жыл сайын 9 май күнү бир жолу берилүүчү 15.000 сом каралган. Улуу жеңиш күнүндө Россия баштаган бир катар мамлекеттерде салтанаттуу майрамдар уюштурулуп, бир топ ири иш-чаралар өткөрүлүп келет. Быйыл да Кыргызстан улуу жеңиш күнүнүн 75 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде өткөрүүгө кызуу даярдыктарын көрүүдө. Айдар Темиралиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.